Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта Кубат Чакиров, белгілі журналист және медиа тармағы бойынша эксперт. Мына 7 ноябрда қырғыз басма сөзіне, дейлі қырғыз журналистикасына 100 жыл болып атат. Ошол 100 жылда қандай негізгі бір басқычтарды негізгі деп эмнелерди атаса болот? Қандай деп ойлайсыз? Чын деле биз ушул 100 жылдык деген өтө бир кылымга созулган ушундай бир чоң тарыхый мааракенин алдында сиз менен сүйлөшүп атабыз. 100 жылдын ичинде Кыргызстандын басма сөзү ошол биринчиден түптөлгөнү. Анан коммунисттик басма сөз деген өзүнчө бир чоң этап өттү 70 жылдан ашык. Башталыш ошондон башталган. Башталыш ошондон башталган. Андан кийин анан эгемендик доордогу мына 30 жылдай ошо экинчи этапты баштан өткөрүп атабыз дегендей. Биринчи эркин тоонун буюрса мына гезитин азыркы учурда Кыргыз тусу деп гезит аталып жүрөт. Мына жакында буюрса мааракелик чоң иш чарасы болгон турат. Эртең 1 ноябрда ошол кыргыз журналистикасынын 100 жылдыгына арналган өзүнчө бир чоң конференция да болгон татуулуу Кыргызстандын журналисттер союзу уюштурган тат аяка чогулуп ал жерде дагы ушундай тарыхый аспектиге көз салган ушундай бир катар баяндамалар окулуп бир катар чыгаар журналисттерге дегендей кесиптик ошо союздун сыйлыктары ыйгарылган тат. Анан эми бул ушул учурдагы эң маанилүү эмне? Бул өзү мен биринчи эле оюма кетти. Биз эң биринчи кезекте ошол тарыхый процесстин башында турган адамдар жөнүндө көбүрөөк айтышыбыз керек бүгүн. Касым Тыныстанов, Ишеналы Арабаев. Мына ушул эки адамды атын өзгөчө атайт элем. Мына ушул кишилер эркин тоону уюштурганда дагы. Андан кийин өздөрүнүн чөнтөгүнөн акча чыгарып. Ошол кезде өздөрүнүн чөнтөгүнөн акча чыгарып, анан кийин жаңы маданият жолунда деген журналда. Азыр Эл агартуу деген ат менен 95 жылдыгын былтыр белгиледик. Ошол журнал азыр биздин Кутбили медиа борборунун курамына кирет. Ошол учурдагы алардын алдында турган биринчи милдет туташ сабатсыздык болуп турган учурда кыргыздар тоо таштын арасынан өзүнчө бир отурукташып журт боло баштаган учурда ошол убакта элдин сабатсыздыгын жоюу эң биринчи маселе болчу. Араб алфавити болгон, анан 28-жылы жанагынтип латын алфавитине өтүп атат. Атамекенин согушунун алдында кайрадан кириллицага өтүп атат. Мына ушул 20 жылдын ичинде Кыргызстандын калкынын сабаттуу болушуна мына биринчи кезекте ошол учурдагы газета, журналдар эң маанилүү ролду ошолор ойногон. Агартуу жагынан. Ошол агартуучулар ошол учурдагы учурда акын жазуучулар эмес, эң биринчи кезекте ошол мындай агартуучулар, анан кийин ошол агартуучулар бир эле учурда журналист да болуп, жазуучу да болуп, агартуучу да болуп, мындай көп функционалдуу милдет аткарышкан. Андан кийин мына ошол эле биздин атактуу акын жазуучуларыбыз Саалык Тукумбаев, Мукай Элебаев, Жусуп Турусбеков, Жоомарт Бөкөнбаев. Мына тарыхта булардын аттары бардыгы азыр мектеп программасында да окулат. Мына ушул кишилер дагы бир жагынан коммунисттик басма сөздөгү күжүрмен баягы калемгерлер болушкан. Экинчи жагынан ошол улуттук кыргыз адабиятынын, кыргыз журналистикасынын негизги мындай бир пайдубалын ошол учурда түптөшкөн деген тарыхый чындык. Муну азыр эч ким талашпайт. Анан согуштан кийинки жылдардагы журналистикага келгенде кадимгидей баягы кесиптик жагынан жогорулоо, аябай эле баягы 60-жылдары эме болбодубу? Тиги баягы таланттар топтобу менен келет дегенде кыргыз маданиятында, Кыргызстандын искусствосунда, Кыргызстандын башка тармактарында да аябай чоң мындай бир өзгөрүүлөр болгондо, Кыргыздын киносунун ошондо жаңы жаралып, советтик
басма сөздө адегенде Чыңгыз Айтматов адабиятка аты чыгардан мурда ал журналисткада аты чыкты да. Кыргызстанда эле эмес жалпы Правда гезитинин кабарчысы болуп, Кыргызстан боюнча эле эмес, дүйнөлүк кечиресиздер, союздук деңгээлдеги кабарчы болуп, анан кийин Борбор Азия боюнча кабарчысы болуп туруп, анан кийин ошол убактагы биринчи эмгектерин Өзбекстандан, Кыргызстандагы, башка республикалардагы ошол учурдагы тарыхый өзгөрүүлөрдү күбөсү болуп туруп, анан мыкты публистикалык эмгектерди Чыңгыз Айтматов ошол учурда жаратты. Анда ошол учурда Кыргыз ишкисосунда Төлөм Шокеев, анан Болот Шамшиев, Мелис Убукеев туура айтып атасыз. Ушул кишилер кинодо кандай мындай керемет жараса дагы кыргыз журналистикасында дагы чындап келгенде ушундай бир жаңы ачылыштарды союздук деңгээлге көтөрүлгөн журналистика болду да. Анан союздан кийинки деңгээлде Кыргызстанда жарыкка чыгып турган Чалкан журналы деген болду. Кыргызстан маданияты Жазуулар союзунун органы деп аталчу, андан сырткары Ала Тоо журналы. Ушул адабий анан басылмалардын алтын доору өтүп кетти. Булардын биринчиден нускасы дагы аябай жогору эле, чоң эле. Экинчиден кыргыз адабиятын өстүрүүдөгү, кыргыз калемгерлеринин мындай талантын ачууда мына ушул мен айтып өткөн гезит журналдардын ролу аябай чоң болду да. Ошол контексттен алып караганда бир эле учурда коммунисттик баягы цензура домоктун кылычындай болуп, алардын үстүнөн момунтип кылыч болуп салаңдап турган учурда дагы алар ошол учурда дагы ошончолук кысмактын алдында баары бир саясий жанагындай чоң мындай бир баш ийбе же болбосо саясий бир темада сөз кылбаса дагы алар социалдык акыйкатсыздыкты ашкерелегенге, социалдык жанагындай бир чындыкты көрсөткөнгө, социалдык бир калыстыкты көрсөткөнгө ошол учурдагы мен жана атап өткөн гезит журналдардын эмгеги аябай чоң болду. 1953 жылы уюшулду, мугалимдер гезити уюшулду. Азыр ал Кут Билим деген гезит менен чыгып атат. Исхак Карасаков өзү Борбор комитеттин секретары болуп турганда ошол мектеп тармагын, жалпы эле мугалимдер тармагын алардын башын кошуп консолидация кылып, анан аларды кесиптик бир мындай бир шыктандырган, аларды жана кесиптик жагынан кеңешчи боло турган ушундай бир гезит керектигин эске алып, анан мугалимдер газетасын деп негиздеп Борбор комитеттин чечими менен чыга баштады. Анын артынан эле 5 жылдан кийин Учительская газета деген дагы анын мындай дубляж котормосу орус тилинде чыгып баштады. Билим берүүдөгү ошол учурдагы бардык маалыматтын жүгүн ушул гезит көтөрүп келди. 93-жылы ал гезит Кут Билим болуп өзгөрдү. Ошондон бери азыр мына бүгүн карап отурсак бир топ эле гезиттер жашоосун токтотту. Мамлекеттин бир жагынан колдоосу болду, экинчи жагынан ошол гезитте иштеп турган журналисттердин өзүнүн да аракети болду. Мына азыр саналуу эле гезиттер калды, ошолордун катарында Кут Билим гезити чыгып атат. Нускасы да кемиген жок. 8.000, 9.000, 10.000 менен чыгып атат кээде. Жакшы. Эки тилде чыгып атат. Кыргыз, орус керек, кээде англис, кээде казак тилдеринде дагы бар. Мультиязычный, көп тилдүү өзүнчө бир гезит. Себеби дегенде азыр биздин жашообуз өзү көп тилдүү болуп атпайбы? Анын ичинен мына кыргыз туусу жөнүндө өзүнчө сөз кылышыбыз керек. Кыргыз туусу анын нускасы канча азыр? Эми Кут Билимге караганда азыраак 4-5 миң тегерегинде чыгып атат. Анан бирок бул гезиттин баягы сакалдуу гезит катары, улуу гезит катары жолу бар да. Анан ушул жолун мамлекеттик деңгээлде мындай белгилөө үчүн мындай эртерээк камылга көрүп,
эртерээк бул эми кыргыз туусунун эле ошол гезиттин эле тарыхы же мааракеси эмес да. Бул жалпы эле улуттук басма сөздүн бир кылымдык мааракеси. Анан ал жерде ошо бир кылымдын ичинде ошол кыргыз басма сөзүндө кызмат кылган аябай мыкты чыгаан журналисттер болгон. Ошолордун бардыгын бир сыйра аттарын эскерип, алардын кылган эмгегин эскерип, алардын ар бирине тийиштүү түрдө тарыхый баасын берип, анан кийин даңазалап кийинки муундарга өзүнчө бир нуска боло тургандай, аларга өзүнчө бир нарык боло тургандай эмгек жасап кетишти да. Ошондой бир иштер жасалыш керек деп мен азыр да ойлоп атам. Ал сөзсүз түрдө эле ушул 7-ноябрга чейин эмес, 7-ноябрдан кийин да убакыт бар. Ошондон кийин дагы ушул иштер жасап койсо болот. Азыр кыргыз туусунун музейи Бакыт Орунбеков негиздеп кеткен. Ошол музейи жакында улуттук тарых музейинде кыргыз туу эркин тоонунда, мына эркин тоон уюшулгандан баштап кыргыз туусуна чейинки тарыхы буюрса болот деп атат. Ачылышы болот деп атат. Ал жактан көрсө болот. Андан кийин мен улуттук китепканадагы биздин баягы кесиптеш кызматкерлерге да айттым эле. Кыргыз басма сөзүнүн 100 жылдык тарыхын бардык сандары биринчи санынан баштап бүгүнкү күнгө чейин сандардын бардыгы ошол улуттук китепкананын фондунда турат. Алып чыгып көргөзмө кылып элге көргөзүп койбойсуңарбы? Чалкан деген эмне журнал эле? Чалканда кыргыздын эң мыкты куйкум сөздүү, курч тилдүү журналисттер иштеди. Эсенгул Ибраев, Шатман Садыбакасов, Абзи Кыдыров жана башка көп адамдарды азыр сыймыктануу менен айтсак болот да. Ошол кишилер басма сөздөгү мындай фелетон же сатиранын курч тили тарыхта ошо бир эле чалкан деген эле мисалы болду. Россияда крокодил эле, анан ошонун Кыргызстандагы баягы версиясы чалкан эле. Мына чалкан чакканда ал убакта коммунисттик баягы мыкты мен деген бостор кызматынан кырып кетчү да. Коммунисттик дöwрдөгү басма сөздүн баягы таасири аябай чоң болгон, эсептешкен дегендей ал убактагы партиялык органдар басма сөздү менен эсептешкен да. Себеби басма сөздө ошончолук алар маани беришти да. Мейли бир партиянын монополиясы болуп аткан күндө дагы ошол учурда дагы коммунисттик басма сөз кайсы бир деңгээлде баягы массаны агартуу, массаны тарбиялоо, анан манипуляция жагы ал өзүнчө дечи, андан башка дагы ошондой бир эл турмушундагы чарбалык маселелерди чечкенге, эл турмушундагы социалдык маселелерди туура чечкенге, жанагындай терс көрүнүштөрдү ашкерелегенге, жанагынтип аракештикке, жанагындай бир өзгөчө зыяндуу салттардын мындай жайылып кетпешине так аракет кылган милдетти ошол убакта журналисттер, ошол эле коммунисттик басма сөз позитивдүү багытта аткарды деп ойлойм да. Мына ушулардын баардыгын мындай бир корутундулап, чалпылап, мындай бир бүгүн сөз кылыш керек, көбүрөөк сөз кылыш керек. Керек болсо өзүнчө бир жыйнак кылып, мындай бир көрсөтүп чыккан жакшы болмок. Мына жакында биздин бир кесиптешибиз 100 журналист деген китеп чыгарыптыр. Эртең анын бет ачары болгон атат, бирок менин оюмча ал жерде ушу эгемендик дöwрдөгү журналисттердин гана портреттери бар экен. Негизинен ошол акыркы 30 жылда Сымбат Максутова чыгарган. Анан ошол эле ушундай эле урмат сыйга менин оюмча татыктуу болчу. Ошол 100 жыл мурда жумушун баштаган ошол Ишеналы Арабаев, Касым Тыныстановдон баштап кийинки мына Осмонкул Алиев ал дагы ошол гезиттин редактору болуп турду. Жана менин атын атап өткөн тарыхый инсандар. Андан кийин мына Турдак Мусубалиев өзү баш редактор болгон. Эркин Кыргыз туусу гезитине керек болсо баш редактор болуп келип, анан ал Кремльде ЦКда иштеп турганда басма сөз боюнча сектордо инструктор болгон да. Анан ал коммунисттик басма сөздүн
ролун дагы маанисин дагы аябай жакшы түшүнгөн, анан практикада колдоно билген ишмер болгон да. Мына ошол сыяктуу кечээ эле сөз түрдө айтпай кетпесек болбойт. Мына эгемендик доордогу кыргыз басма сөзү жанагы жаңы демократияга кандай трансформация болду. 90-жылдары СССР кыйраганда Кыргызстанда жамырап жанагынтип жаңы кесиптер пайда боло баштады. Майдан биринчи кесип. Мен ошол кесипте иштеп калдым. Аман Токтолуп деген кыргыздан абдан чыгаан таланттуу акыны өзү КГБда офицер болчу. Ошону атай КГБда иштегенине карабай биздин демократтар чакырып келип ишеним көргөзүп ушул ишти сиз алып кетесиз деп майданга кишини баш редактор дайындаганда Бакыт Орунбек көкөс ошол кишиге жардамчы болуп иштедик 1,5-2 жыл. Ал өзүнчө тарых болуп калды. Анын тарыхтын далил документтери менин колумда. Ошол убакта Алам деген кесип чыкты. Мурда чыкты Алам. Андан мурдараак катарлаш чыкты. Анан Уда республика деген кесип чыкты. Кыргыз руху чыкты, андан кийин республика. Ушул кесиптер жаңы демократиялык, жаңы эгемендиктин бүчүрү болуп, чабалекелери ошол кесиптер чыкты. Анан кийин ошол убакта мурда коммунисттик басма сөздө комсомолдун органы болуп келген Ленчил жаш, Комсомолец Киргизи, коммунист деген журнал барлар. Ушул бир малда жаңы доорго ылайыкташа албай багы подпиткасы жок коммунист деген журнал жабылып кетти. Ленчил жаштын башына Мелис Эшимканов барып калды да, анан кийин ал таптакыр багы жаңы трансформация жасады да. Гезитти партиялык комсомолдун тилинен эгемендиктин тилине которуп салды да. Ошого Алым Токтомушев, Шайлообек Дүйшеев, дагы башка биздин Эсенбай Нурушев аксакалды айтсак болот. Ушул кишилер дагы жардамдашып, анан өзүнчө бир басма сөздөгү бир модель жаралды. Асабанын модели. Анча-мынча сары жакка бурулган. Албетте. А себеби деген ал учурда да мындай туура түшүнүш керек да. Себеби дегенде бир учунан экинчи үчүнгөсүнө кетти да. Ал убакта жаңы эркиндиктин шартында басма сөз кандай болот дегендин эрежесин дагы, этикасын дагы, тартибин дагы билбей калышты. Анан кийин көп учурда ээн ооздукка, ээн баштыкка кеткен учурлар албетте ошол болду. Муну ошол учурдагы эркиндиктин эң жогорку чеги менен түшүндүрүшүбүз керек. Эркиндиктин. Себеби дегенде баягы цензура жок болду. Аскар Акаев президент болуп келгенден кийин жаңы бийлик демократия болсун деди, басма сөз эркиндиги болсун деди. Алар ошол бийликтин башкы этабында алар дагы ошол алардын колдоосун алыш керек болду. Себеби чет өлкө, алыскы чет өлкө, анын ичинде батыш өлкөлөрү, Америка кыргыз мамлекетинин эгемендигин тааныш үчүн, сыйлаш үчүн алар дагы ушул параметрлерге албетте биринчи кезекте көз салды да. Кандай өлкө болот? Эркин өлкө болобуз, эгемен өлкө болобуз, адамдардын эркиндигин сыйлаган өлкө болобуз деп жар салып аткандан кийин мамлекетте калуучарда мынчалык баягы кысымга алып же болбосо чектеген андан тартип жок эле да. Анан биринчи учурда ошол басма сөз жөнүндө биринчи мыйзамдын кабыл алынышы. 92-жылы. Ооба, дароо эле кабыл алынды. Андан кийин ал ошол мыйзамдын дагы эркиндиктин параметрлерин, чектерин азыркы күнгө чейин коргошко туура келип атпайбы? Азыркы күндө Кыргызстанда эгерде журналистиканын так эркиндиги жөнүндө сөз кылып турган болсок, ошонун кепилдиги болуп келаткан мыйзам азыр ошонун эмгеги, ошол мыйзамдын эмгеги, ошол мыйзамды кабыл алып берген илеген дароо парламенттин эмгеги дешибиз керек. Мисалы үчүн мына Американын конституциясы 2200 канча 240 жылдан бери өзгөрбөйт деп мактайт бардык адистер, бардык эксперттер. Бул мыйзам ушунча жылдан бери иштеп атса, 30 жылдан бери 32 болот азыр, 31 дейли. Былтыр мурдагы жылы эскирип кетти, муну жаңылаш керек деп атышат. Эмне үчүн мындай? Бир жагынан алсак, канчалык көп иштесе, өзгөрбөй ошончолук жакшы экен.
мыйзам же конституция. А башка мыйзам мен үчүн эскирсе жаман болуп калат экен. Тарыхый кырдаал шарт өзгөрүп аткандыгын айтпай кетпесек болбойт. Себеби дегенде баягы классикалык түрдөгү басма сөз, гезит, журнал, телевидение болуп бөлүнгөн журналистика тарыхта калып калды. Азыр биздин турмушубузга жаңы медиа деген түшүнүк кирип келди. Бул мультимедийный форматтагы маалымат таратуунун жаңы технологиялар кирди. 2000-жылы Кыргызстанга интернет келди негизинен. Ошондон кийин мына Акипресс, бүт бардык электрондук маалымат каражаттары чыккандан кийин бир аз убакыттан кийин эле мультимедиалык түрдөгү маалымат тараткан оңой технологиялар келди да. Азыр Facebook'ta, Instagram'da, YouTube'da, TikTok'ta, анан башка платформаларда маалымат ушунчалык тезтик менен тарайт, тезтик менен жайылат. Ошончолук көп адамдарды кучагына алып калбады. Азыр 75-80% эл үчүн маалыматтын негизги булагы интернет, интернеттеги социалдык медиа болуп калды. Ошон үчүн жанагы басма сөз түрдөгү гезиттер бир топ жабылып кетти. Мына вечердин Бишкек кандай көп тираждуу гезит эле популярдуу, ал жабылып калды. Дело номер кандай гезит эле, ал жабылып калды. Дело номер жабылды, бирок вечердин Бишкек сайты бар, электрондук түрү бар. Электрондук түрдөгүсү бар. Анан ал рынокто калыш үчүн азыркы басма сөздүн алдында турган милдет алар сөз түрдө жанагы санарип контент жараткан платформага трансформация болушу керек. Эгерде Асаба гезити баягы басма түрдөгү эмеге акчасы жок болгон менен эгерде ошондой санарип контент жараткан платформага өткөнгө жакшыраак аракет кылганда ал гезит эле сакталып калмак. Мына ушу кут билимде деле мен 2000-жылдардан баштап веб-сайтын ачып, анан журналисттердин бардыгын ушул жака ориентация кыла баштадык да. Мультимедиалык формат деген эмне? Кантип аны санарип тиги баягы контент деген эмне? Аны кантип даярдайсың? Аны кантип жайылтасың деп. Анан азыр мисалы үчүн эгерде Facebook'тагы жазып окуган окурмандар азыр 10 миңге чамалап калды. Берки кагаз жүзүндөгүсүн окугандар андан азыраак. Демек, анын баягы контент, визуалдык контентти окуган окурмандары көбөйүп атат. Агенттиктерди кантип алайсыз? Мына бизде 3-4 мындай негизги маалымат агенттиги бар. Ошолар кандай иштеп атат? Мурда бирөө эле бар болчу да совет мезгилде Киртак. Ооба. Эми Киртактын дагы жакшы эле потенциалы бар эле. Сиз өзүңүз дагы ал жерде иштеп кетпедиңиз, ал жерде эле жакшы билесиз дегенде. Анан бирок мамлекеттик колдоо мындай тийиштүү деңгээлде болбой калды 2010-жылдан кийин өзгөчө. Улуттук деген макамды дагы мындай колдоо жок. Президенттин өзүн баягы деңгээлиндеги баягы мекемелердин катарында мамиле жаза албай, улуттук баягы кабар агенттиги деп коет. Чындап келгенде жөн эле катардагы мекеме болуп калган. Бирок азыр колдоо бар го. Өзгөрүп баратат го азыр акыркы айларда. Азыр ооба жанагы санарип контент жараткан жагынан булар дагы ушундай бир топ аракет кылып атканын көрүп атам. Анан бирок потенциалы абдан чоң. Себеби бул жерде бир нече тилде, анан эң негизгиси Кыргызстандын расмий маалымат агенттиги да. Ошон үчүн кабардын азыркы потенциалын дагы ача турган колдоо керек деп ойлойм. Ал эми анын жанында мына жеке менчик маалымат каражаты Акипресс. Акипрессте күнүгө мен барып алардын кухнясын жакшылап аракет кылып көргөм. 150ге жакын киши иштейт Кыргызстан боюнча. Региондордо, ар бир жерлерде отурат. Анан менин оюмча миллион жөнүндө сөз болот да, күнүгө кирип караган Кыргызстанда. Миллиондон кем болбойт булардын аудиториясы. Күнүгө кирип караган. Баарын кошкондо, анткени бөлүнгөнү бар да, баракелде деген өзүнчө. Ошо бардыгы менен анан портал болуп калбады. Өзүнчө хаб.
ошого куйругулаш эптеп аракет кылып антип минтип келаткан 24 кече дагы өзүнчө маалымат бар. Андан башка дагы бир нече платформалар бар. Бирок булар рынокто өздөрүнүн ордун ээлешти, өздөрүнүн ордун турат. Анан конкуренция болгон жакшы да. Биз Кыргызстанда ушул эки маалымат каражаты эле эмес, тиги мамлекеттик маалымат каражаты менен баардыгында чогуу карап конкуренция болгон учурда ар бир окурманда тандоо мүмкүнчүлүгү болуш керек. Анан ушул жагынан алып караганда Кыргызстан азыркы рыногуна мындан көп маалымат каражаты мен билбейм канчалык деңгээлде болуп калат, бирок азыркы рыноктун бөлүштүрүлүшү менин оюмча оптималдуу түрдө эле. Оптималдуу. Оптималдуу. Мисалы үчүн мына бир орчундуу жаңылык болсо, тигил агенттик деле, бул деле, үчүнчүсү деле баары эле окшош коёндой окшош маалымат чыгарат. Анткени өздөрү ал маалыматка ээ эмес, аны казып бир эмнеден чыккан, эмне үчүн болгонун карабайт. Аларга жиберилген тиги же бул мекемеден, же президенттик администрациядан, же өкмөттөн келген пресс-релизди гана кайталап коюшат. Ошон үчүн негизги жаңылыктар ушундай. Башка жагын алганда мүмкүн айырмаланат. Конкуренция болушу мүмкүн. А тигилерде конкуренция эч нерсе жок, атаандаштык жок. Бир эле маалыматты баарына таратып жиберет. Ушундай бир үстөмдүк болуп калды. Пресс-релиздин үстөмдүгү десек болот го. Убактыбыз аз калып тур. Жеке менчик маалымат каражаттар экендигине карабастан, ошол маалымат агенттиктеринин азыркы ишинде кандайдыр бир чектөөлөр, анан самоцензура дейбизби же башка бир жактан таасир экендигин супер президенттик режимде мындай контексттен карап көрүш керек да. Себеби бизде чек арасы кабарчылар уюмунун маалыматы боюнча биз сөз эркиндиги боюнча, басма сөз эркиндиги боюнча Кыргызстан 71-чи орунда эле да, мындан бери 3-4 жыл мурда эле. Азыр 120-чы орунга барып калды. Анан ошол себептүү жанагындай чектөөлөр, тоскоолдуктар азыр болуп аткандыгын айтпай кетпесек болбойт. Бирок ошол азыркы шартта дагы ошондой чектөөлөрдүн, ошондой мындай күчтүү таасир болуп аткан, мамлекеттин мындай ролу күчөп аткан мезгилде дагы журналисттердин кайсы бир деңгээлде эркиндиги сакталып турат. Салыштырмалуу. Борбордук Азияда баары бир алдыда турат. Себеби дегенде Казакстан, Өзбекстан же Түркмөнстандагы эркиндиктин деңгээли алар 130, 40, 50-нчи орунда жүрүшөт да. Жана рейтингди алгандачы. Россияда артта калды. Акыркы окуялар менен байланыштуу. Бирок менин кесиптештерим, журналисттер өздөрүнүн эркиндиги үчүн албетте ар кандай платформада бардык колдон келген аракет үчүн күрөштү улантыш керек да. Күрөш болбоюнча эч убакта эркиндикти кайсы эле мамлекет болбосун деп эле сага колуңа эркиндикти берип койбойт. Ал үчүн коомчулук менен биргеликте, жарандык коом менен биргеликте эркиндик үчүн жалпылап күрөшүбүз керек. Сактап калышыбыз керек. Коомдук мындай бир маанай бирок өзгөрүп кетти. Жана 80-чи жылдардагы менен салыштырганда азыркы маанай мындай бир инерттүүлүк десек болот го. Муну биз эл аралык жанагындай бир саясаттын чегинде улантышыбыз керек. Себеби дегенде мына азыр социалдык медиа аябай кастык тили, агрессивдүү жанагындай бир нерселер кыргыз сегментинде өзгөчө күчөп кетти да. Себеби дегенде социалдык медианын өзүндө аны автоматтык түрдө тазалап турган алгоритм иштебейт экен. Ошон үчүн бизде мына ореке сөз эркиндиги дегенде дискредитация кылып аткан жанагындай ийин баштык болуп кетип атат да. Бирок биз ошого кастык тилине каршы күрөшкөндө дагы баягы чылпаган алам деп көзүн кошо чыгарып албаш үчүн ошол сөз түрдө жана эл аралык инструменттер менен иштешибиз керек. Анын баары ошол эле Бириккен Улуттар уюмунун деңгээлинде жанагындай Арбат иш аракеттер планы деген бар. Ал жерде сонун инструменттер жазылган. Ошону жетекчилик алыш керек деп ойлойм. Рахмат. Сизге убактыбыз да бүтүп калды. Бизде конокто Кубат Чекиров болду, белгилүү журналист жана медиа боюнча эксперт. Рахмат сизге. Саламаттаңыздар.